Азыркы жаштар жумушка чыгып анан көп нерсени билбей атпайбы? 1 ай болду, 2 ай болду иштегенде анан достор, мен деген бир окуяны айтып берейин. Мен деген Вашингтон штатына барып калганда, Сиэтлга барып калганда, ал жаш кез, күч кубат толуп турган кез, анан деген эме болуп калды да. Оор жүктөрдү алчубуз да. Картошка ташычыбыз Нью-Джерсиге, Пенсильванияга, эме ташычыбыз, алма ташычыбыз. Анан деген драйвер менен болгондо оор жүктөр да. 45 миңге чейин алчубуз, 46 миңге чейин алчубуз. Анан ошондо Вестейшнден проблема болуп калбаш үчүн биз деген дөңгөлөктөргө салмактарды туура коюшубуз керек, Өзүңүздөр билесиңер да. Трейлерден арткы дөңгөлөктөрүнө 34 миңден ашпаш керек. Мана как раз мо эки дөңгөлөктүн астында suspension система деп коет. Миякта дагы 34төн ашпаш керек. Анан бу трактын асты жагында 12 миңден ашпаш керек. Мен бир жолу жүк алып таразага түшсөм, мындай да жылдырам, тигиндей да жылдырам жанагы трейлердин дөңгөлөктөрүн. Такыр перевес деп коет баягы. Ошондой болуп калды да. Анан эмне кылам деп, менде да опыт жок да, анан опыты бар кишилерге сурап, анан көрсөм о 5-дөңгөлөк деп коет. Могул жерде достор 5-дөңгөлөк деп коет. Анан ушул 5-дөңгөлөктү жылдырып дагы, анан биз деген салмакты эки жака баягы эме кылсак болот да, баягы проблема балансировка кылып. Анан мыякты көрсөтүп койсоңор, азыр камера жакын келсе, могу 5-дөңгөлөккө бул трейлер келип отурат да. Анан могул жерде көрдүңүздөрбү? Пиндер бар да, пиндер бар. Ушул пинди жылдырып дагы салмакты эме кылса болот да. Баягы Вестейшнден проблема болуп калган үчүн. Могу бир кичинекей тешик, достор. Бир кичинекей тешик бул деген 500 паунд болот. Эки жолу жылдырсаңар, могу пиндерди эки жака эки тешикке жылдырсаңар, бул 1000 паундка жылат да. Муну жылдырыш үчүн мурдагы эски тракторда могу жакта атайын тарткан нерсе болчу да. Мыякта тартсаңар, могулар ичине кириш керек болчу да, ручной болчу да. Азыркы жаңы технология трактын ичинде атайын могу пиндерди киргизе турган кнопка болот. Ошол кнопканы бассаңар, могу пиндер кирип кетет. А бул жакта болсо трейлер отурат да. Анан трейлердин тормозун деген бекитип коюп туруп, анан могу тракты астыга же алдырга жылдырасыңар. Анан кайра кнопканы ичинен басып койсоңор, могу пин деген могу жерде турган пин может мояка келип калат, же бул жака келип калат. Анан без трейлер жылбайт бул. Трейлер жок болсо жылбайт. Анткени деген бул 5-дөңгөлөккө трейлер отуруп туруп, трейлердин дөңгөлөгү тормоздо болуш керек. Муну кармап туруш керек да 5-дөңгөлөктү. Анан астыга, алдыга жылдырасыңар да, каалаган жериңерге келгенде, анан ичине кнопканы басып койсоңор, пиндер чыгат дагы, анан кнопкалар чыкпады го? Трейлер жок, чыкпайбы ал? Жок, чыгыш керек. Анда анан негизи системасы ошондой да. Анан бул деген мындай болуп калат да. Меники деген мурда ручной болчу да. Ручной болуп, анан ручной тартсам, олар пиндер тырс деп чыкпайт атпайбы? Машинаны эки жака айдадым, чыкпайт. Анан могу жерге бир темирди коюп алып туруп, анан акырына булар да көптөн бери жылбайт да булчу. А может тракты 10 жыл айдадыңар, 10 жыл бир да жол жылдырбашыңар мүмкүн. Булар да кичине катып калат да. Катып калганда мен мояка деген бир калың темирди коюп туруп, анан балка менен тырс деп ар бирин согуп чыксам эле, эме баягы кармап калган жерлери бошоп кетти окшойт. Тырс деп кирип кеткен да. Силер дагы ичинен кнопканы басасыңар. Баскандан кийин молар ичине кирип кетпесе, эки жака кичине машинаны дөргөт этип, анан болбосо кичине согуп койсоңор, ар жак бир жагын кирип кетиши мүмкүн. Анан могу 5-дөңгөлөк ылдый өйдө түшөт да. Ылдый үйдө түшөт. Бул да керек болуп калат. Анан кабинаның ичинде атайын 5-дөңгөлөктү өйдө ылдый түшүргөн, могу suspension система деп коет, моякта эме, мияктагы эмне деп коет? Airbag'тердин ичинде жана абаны, воздухту ылдый түшүрүп өйдө көтөргөн кнопка бар. Басып койсоңор, бул ылдый түшөт. Ылдый түшүрүп туруп, трейлердин астына киргизип туруп, анан баягы кайра көтөрүп туруп эметсеңер, пинге кирип кетет да. Анан ошондой эми анча-мынча 9 жылдык стаждагы байкеңер опыт менен бөлүшүп койду. Жаман көрбөңүздөр. Миякта. Ассаламу алейкум достор. Азыр бул жерде эки ак Volvo үчүн тандамай жүрүп жатат. Бул жакта Улан байке, Медетбек байке, Алмаз байке. Азыр Алмаз байке Жеребевка таштаган атат. Алмаз байке, кандай кылып шарттарын өзүңүз айтып азыр түшүндүрө кетсеңиз. Бул жакта биздин компанияда эки Volvo бар. 21-жылкы. Өкөтөң окшош, жылдары да окшош. Эч нерсеси айырмаланбайт. Бул жакта Улан энебиз, Медет энебиз эки тракты алып атат. Анан эки дос да тандай албайт да. Мен муну алам, тигин алам деп эметпей, ызычуу салбай, достук мамиледе Жеребевка кылгантабыз. Мен азыр эки колумда эки кагаз турат. Бул трактордун номерлерин жазып койдук. Бирөөсү 44-75, бирөөсү 43-81. Азыр деген Жеребевка кетти. Тагдыр чечилип атат.
кимиси кайсы трактын ээси болот. Бул жигиттер овнер оператор болуп чыккантат өзүлөрүнүн трактары менен. Биз MW компаниясы жардам берип жигиттерге берип атабыз. Мына кимиңер аласыңар, кандай аласыңар, кеттик достор. Бисмилла. Мына. Көкөмөр алгыла, азыр ачып азыр көрөбүз. Медетинибиз кайсы трактын ээси болду? 44-75. 44-75. Мына көрсөтүп коелу. Мына 44-75 кайсы бул медетинибиз бул 44-75 деген Volvo'нун ээси болду. Улан инибиз болсо бул жакта точно эчтеке айырмачылыгы жок. Майлыждар дагы окшош, жылдары да окшош, 21-жылкы. Мына бул 43-81 трагынын ээси анда куттуктап коелу. Жигиттер, кош келиңиздер. MW компаниясына. Рахмат. Бирөөгө иштебегиле. Силер деген өзүңөр овнер болуп иштешиңер керек. Кудай буйрса. Бул траңар майлуу, сүттүү болуп, жолдон бузулбай, силерге пайдасын алып келген трак болсун. Аркасынан дагы трактар келе берсин достор, Анан мыяктагы айтып койсун эми. Кулук болсун байке. Ассаламу алейкум мекендаштар. Ошол Кудайым буйрса бүгүндөн баштап овнер болуп Медет досум экөөбүз жумушту баштаган турабыз. Эми машинанын документтерин даярдап, сайындарды чаптап, Кудайым буйрса понедельниктерден жумушка чыкканга аракет кылабыз. Ошол Кудайдын буйругу менен 43-81 мага туура келди. Ошол Медет досума 44-75 туура келди. Ошол баарыңыздарга ийгилик каалайбыз. Ак жол анда эмесе Улан байке сизге астынан шамал өтүп, көп долларларды алып келсин. Чоң рахмат. Медетбек байке, Ассаламу алейкум, рахмат чоң. Ушу досум экөөбүз ойнодук азыр. Экөө тең эле окшош эле почтичи. Разницасы кичине пробегине кичине айырма болушу мүмкүн. Атак 2021. Ушу Алмаз байкенин жардамы менен вот тракт болуп калды. Уже 1 жыл келгенибизде уже 1 жыл боло элек. Уже Кудай калса трак алып уже понедельниктен уже чыгып кетсек. Жакшы акчаларды алып келсе, бузулбай иштей берип турса. Ошо, рахмат чоң. Ак жол Медетбек байке сизге дагы көп заказдар, жакшы кымбат заказдар келсин. Астынан шамал өтө берсин ак жол байкелер анда. Бул дагы Ассаламу алейкум. жакшыбы? Жакшы, рахмат Алмаз байке. Видеону чекете тартып койдуң. Ооба, аракет кылып атабыз. Өзүң дагы кичине 1-2 сөз айтып, трагыңды көрсөтүп, MW компаниясына кандай кирип калдың? Кычыраган трак. Жумушка чыктым. Мен эми жаңы трак айдоочусумун. 1 ай эми болуп атат, 4-чү жума бүтүп атат. Жакшы. Ошо буйруса акырын көнүшүп атабыз. Биз кирген компания азыр чогуу иштеп атабыз. MW компаниясы бизге кошулсаңыздар болот, эгер сиздер жаңы CDL правасын алган болсоңуздар. Жакшы. Ийгилик каалайбыз, Рахмат. Бул жакка келдик эле, Кудай буйрса. MW компаниясынын жигиттери чогулуп бир отметка кылып коелу дедик эле. Ушундай үйлөр экен. Как раз мына бул үйгө келгенбиз. Могул жеринде абдан сонун жер бар экен да. Азыр сиздерге көрсөтүп коеюн. Могул жерде деген көлмө бар экен да, көлмө. Достор, абдан сонун кооз көлмө бар экен. Жакшы райондордо ушундай көлмөлөр болот да. Караңыздарчы. Могул жерде. Ажайып жер бар экен да, ажайып. Бул жактан азыр башылыктардын бүт баары ушул жактан башат болуш керек. Жакыныраак көрсөтүп коеюн сиздерге. Фонтан бар экен тетиги жерде. Жакыныраак дагы көрсөтсө болот экен мындан дагы. Анда кирели үйгө. Үйгө кирели достор. Көк шүбер, таптаза. Мыякта деген кооз жер бар турбайбы? Абдан кооз экен. Анан жок мыяктан. Ассаламу алейкум, кандай жакшыбысыздар? Жакшы келип алган. Ушу Сардарды көрбөй калсам эле сагына берем да. Не привычка? Не болду? Не привычка? Не привычка дейм. Көрбөй калсам эле сагына берген. Ассаламу алейкум. Жакшы, мыяктан жакшы конок болдук. Азыр эшикке чыгып стейк кылалы. Достор, жакшы баары. Кеттик анда эшикке. Мына абдан сонун үй экен, Сардар инистин үйү сонун экен. Азыр мындан үйдүн артына барып, стейк кылып ары бери дегендей, Мо Toyota Sienna мага абдан жаккан да. Мен өткөндө Флоридага барып ушундай, точно ушундай бирок жашыл свет болчу да.
Бул болсо эмеде X5 да булчунбу? X5'дин жаңысы экен. Хычрейшин. Аму мен могу машина жөнүндөчү көп информациям жок болчу да, көрсө жакшы машина турбайбы? Иә. Жакшыбы? Мына ола монда экен да. Ары көздө эмне кылат экен бияка? Чуркайт го дейм, Пробежка кылганга эртең менен аябай жакшы экен. Мына монда гана чуркайт этин, диякта бирөө велосипед тейп бардат. Абдан сонун. Волейбол ойногон жер бар экен. Мына жакта волейбол ойноп жүрүшөт. Мына могу жерде карабайсыңбы? Кичинекей балдарга мини футбол площадка жасап коюптур. Азыр биз Кудай берсе могу жактан стейк жасагыча мен могу жерде сиздерге көрсөтүп коеюн. Чиркин. Кандай сонун. Кандай сонун. Фонтанды жакыныраак көрсөтөлү. Эки фонтан бар экен. Достор, ушундай бүгүн эс алып эртең жолго чыгабыз. Дагы жакшынакай видеолорду тартканга аракет кылабыз. Жигиттер болуп атайын чогулуп коюп атабыз. Анча-мынча ийгиликтер болгондо сүйүнүп калып атабыз дегендей, достор. Барбекю мияктан азыр Кудай берсе жасалат. Мына бул жакта дагы стейктер абдан сонун, уже бышып калган окшойт, Иә. Стейктер почти бышайындап Почти бышайындап калды. Мына миякта өзүңүздөр көрүп атасыз да. Жыты келип атат. Мияктан бөлүнүп атат, Иә. Мына тартып коюнчу анда. Могу жерде. Эмне атайын неме, Сон бакты кесип койгон тактай экен, Достор, ошондой. Мына бүгүн абдан сонун күн болуп атат. Стейк дагы бышып калды. Абдан сонун кооз жаратылышта отурабыз. MW компаниясынын жигиттери. Мына бул жакта Нурсултан инибиз. MW компаниясында Нурсултан инибиздин салымы абдан чоң. Өзү негиздеп, анан биз кийин кошулуп атабыз. Жакшыбы, Нурсултан? Баары жакшыбы? Жакшы маанай калабыз. Миякта мына Сардар инибиз отурат. Мындай круг менен эле кетели. Сардар инибизге абдан чоң рахмат, Мына өзүнүн үйүнө чакырып абдан сонун конок кылып атат. Кандай иштер, жакшыбы? Жакшы. Бул жакта дагы Мунар инибиз отурат. Бул компанияга 1 ай болуп калды. Мына 1 ай иштеп келди. Жакшыбы баары? Ойдогудайбы? Көңүлдөгүдөй. Бул жакта деген Улан инибиз отурат. Бүгүн жакшы күн болуп атат да Улан инибиз үчүн. Жаңы трактор болду, овнер болду. Кут болсун, Рахмат чоң. Трак бузулбасын, чимирлип турсун. Мыякта болсо Андрей. Как дела, Андрей? Мына биздин компанияда дагы эң бир күчтүү айдоочулардын бири Андрей. Бул жакта болсо Медет инибиз отурат. Медет инибизди да куттуктайбыз бүгүн. Трак алды. Овнер болду дегендей. Бул жакта болсо биз отурабыз дегендей. Анда жигиттер анда тамак карайлы, Жакшы анда.